Көпүрө базар айылдык номер 10 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имараты мамлекеттин эсебинен курулуп жатат. Жалпы 90 миллион сомдон ашык каражатка 2 кабаттуу оорукананын курулушу үстүбүздөгү жылдын жаз айларында башталган. Учурда 1-кабаттан дубалы тургузулуп бүткөрүлдү. Курулушту Дастан курулуш компаниясы жүргүзүп, мында 20 жумушчу иштеп жатат. Биз азыр ушу бетондуу жумушка келип токтодук да. Могу сердечкаларды, эшиктердин колонналарды коябыз. Анан жерде бир 6-7 катар эмебиз бар, кирпичибиз. Ошону көтөрүлсө эле үстүндөгү регил, колонна, сесмопочтун баарын коюп туруп эле сразу плита кетет да. Кудай буюрса эме кызуу жүрөт да, аякта эми ага балдардын баары, техникаларыбыз баары бар да, крандарыбыз бар, мешалкаларыбыз бар, техникабыз бүт бар даяр. Көбүнчөсү бу жерде ушу жумушчулар кыйналбайт, бүт техника жасайт да. Плитасын жаап алсак эле үстүн балдар экинчи этажга кладка кете берет эле, астына швагы, сантехникасы кете берет да. Анын крышасын жапкандан абдиялышный жумуштар кетет да. Көпүрө базар айылынын эли буга чейин жаңы оорукана салуу маселеси менен элдик курултайларда өлкө башчысына кайрылып келишкен. 6000ден ашык калкы бар айыл эли учурда эски имаратта иш алып барып жаткан дарыгерлердин көзөмөлүндө. Мында үй бүлөлүк дарыгерлер тобу менен катар төрөт бөлүмү дагы иштейт. Мына эски больницаны көрүп турасыздар, бул 37-жылы курулган. Мына быйыл 87 жыл болду. Бул энди азыркы заманга ылайыктуу, бул 5 айылды тейлей турган чоң больницада мына Кууганды, Арал, Көпүрө базар, Талдыбулак, Аккоргон элин келечекте тейлейт деп ойлойбуз. Энди бул больница жок, көп эле азап чекпедикпи. 2019-дан 2022-жылга чейин көрүнгөн жака жасып, акырында мына 22-жылы биринчи элдик курултайга барып, ошол жерден президентибизге сунуштап, катты президентибиз колдоду. Рахмат Садыр Нуркожоевичке. Жаңы оорукана пайдаланууга берилсе, катаал шарттагы айыл тургундары облус, райондун борборуна каттабай, айылдан эле медициналык жардам алып турушат. Оорукана жаңы медициналык каражаттар менен камсыздалып, 25 орунга ылайыкталган. Бизде кан басымы көтөрүлгөн оорулар абдан көп, жүрөк оорулары абдан көп. Мына 6 айдыкы боюнча где-то 300 киши турат да. Бул баягы серьезный патология менен жүрөк кан тамыр оорулары бар, инфаркт переносит эткен, инсульт переносит эткен, давлениенин жана осложненияси кеткен оорулар, ушундай оорулар бар да. Андан тышкары келиндерде, бала чакаларда ас кандуулук абдан көп катталат. Жалпы айылыбызга, жалпы элибизге абдан чоң пайдасы тие турган оорукана болот. Стационар ачылып калат деген ниеттебиз. Төрөт бөлүмүн көрдүңүздөр, бул деле кичинекей жерде жайгашып атат азыр. Эми жаркыраган мындай жакшы шартта айыл элине условия түзүлөт, стационар кошумча ачылат. Биздин өзүбүздүн үй бүлөлүк дарыгерлер тобу, ГСО иштегенибизге жакшы шарт түзүлөт. Оорукананын жаңы имаратынын курулушун быйылкы жылдын аягына чейин бүткөрүү мерчемделген. Нурузбек Шабдымек уулу, Элхан Арстанбеков, Талас району.